Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү. Биз бул жолкусунда Ош облусунун Алай районуна караштуу Жошолу айыл аймагынын Кара Токту, өзгөчө аттагы Кара Токту деп аталган айылга келдик. Бүгүн биз сиздер менен ушул айылдын жашоо турмушун, деги эле тиричилигин, эмне менен алектенишет, эмне менен турмуш кечиришет экенин таанышканга аракет кылабыз. Бизден алыстамай жок, кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Алай районуна караштуу Жошолу айыл аймагында 7400дөн ашык калк жашайт. Айылда 4 мектеп, кичинекей наристелерге бала бакча, калктын саламаттыгы үчүн медпункт жана мечит бар. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Биз кеп кылчу Жошолу айыл аймагындагы Кара Токту айылында 650нүн тегерегинде калк, 120 кожолук жашайт. Район борбору Күлчөдөн 15 чакырым алыста жайгашкан. Бир мектеп, мончо, мечит, калкты тейлөөчү соода түйүндөр бар. Бул айылдын ынтымагы бекем, меймандос калк. Элдин демилгеси менен көп иштерди аткарып алышкан. Лейлин жолу айылына караган ушу Кара Токту участкасында мына жакында өзүңүздөргө барыңыздарга көпчүлүк маалым болду. Ушул элдин демилгеси менен мына ушул асфальт басуу иштери болуп мына аяктап бүгүнкү күнү пайдаланууга берилип, мына азыр ошонун үстүндө жүрөбүз. Бул айылдын демилгеси мененби, элдин демилгеси менен, Бул элдин демилгеси болду. Негизгисинен жалпы 9.233.000 акча каражаты сарпталды. Анын ичинен ушул жердеги туруктуу жашаган калк өзү 1.520.000 сом акча чогултуп берди. Андан сырткары ошо сыртта жүргөн ушул жердин кулундары, эжелерибиз бар, уулдарыбыз, алардан бир 2 миллиондон ашык акча чогулду. Андан калганын ишин жеке ишкерибиз өзүнүн ушул жердин уулу, биздин айылдын ардактуу аттуулу Улан Дооранов Жусупов деген жеке ишкер калган 3 миллионго жакын акчасын өз эсебинен ушул асфальт басуу ишине каржылап берди да. Анан дагы бир белгилеп айта кетүүчү нерсе, бул ушу жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимибиз Каныбек Сагынбекович тарабынан дагы катуу көзөмөлгө алынып атты. Мына ушул асфальттоо ишин тез арада эмес, негизги көңүлдүү сапаттуу бүтүшүнө көзөмөл жүргүздү. Сапаттуу. Биздин деп 959 ишканасы дагы 3,5 миллионго жакын акчасын ушул жакка жумшап берди. Эми ал жерде кайсылар битум майын, техникалардын, анан өздөрүнүн жумушчуларынын эмгек акысын ушул жолго салып, ушуну Кудай кааласа мына бүгүн азыр иштеп отурат. Жакшы. Жеңиш ага, алдыда кандай бир иш пландар бар да ушул айылга? Жакында дагы ушул райондук өнүктүрүү фондунан ушул жол жээктерин түнкү жарыктандырууга өткөзөбүз. Бул жакын арада боло турган иш. Кудай кааласа ушул акчалары чечилди. Долбоорлор иштетилип чыкты. Тендерге берилди. Тендерден утулса эле бул ишти баштап аягына чыгарабыз. Бул айылдын бир эле бул асфальттоо иши менен демилгеленген эмес. 5 километр алыстыктан алгачкылардан болуп биздин айылыбызда 5 километр тоо борундагы булактан таза сууну алып келип, ушул айыл толугу менен иччүү таза сууну өз каражаттарынан эсебинен бүтүрүп алышкан. Мына жогорку чыңалуудагы электр линиясы дагы жок болчу. Буну дагы өз каражаттарынан чыгарып алышты, орноттуп ишке берип алышты. Ассаламу алейкум. Ошо алгачкылардан болуп элдик ашыкча ыгым-чыгымды кыскартуу максатында ушу демилгечи болуп туруп, ушул мына жарыктандырууну дагы ушул айыл демилгелеп, бизде айыл өкмөттөгү эң алгачкылардан болуп өз салымын кошушкан. Сонун маалымат айттыңыз. Албетте, айылдар өнүксө өлкө өнүгөт дегендей, кандай учур болбосун, ушул калктын жашоо шартын жакшыртууга аракет кылышыбыз керек, Рахмат. Айылды бир көз чаптырып чыгайлы эми. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы тарыхы болот эмеспи? Эң кызыгы мына ушул айылдын аталышында турат. Айыл жакшы жерде жайгашып турабы? Айыл жакшы жерде жайгашкан. Бу жерде ата-бабабыздын тарыхын айтса, ошондон айтыңызчы, айыл эмне себептен ушу Кара Токту болуп аталып калганда? Кара Токту деп аталып калган себеби биздин чоң ата-бабаларыбыз илгертен аңчылык менен жан баккан экен. Кайсы жылдары? Ошо будан бир кылым мурун да. Ошондо аңчылык менен жан багышып, биздин чоң бабаларыбыз 60 түлкү атып, Андижанга барат. Ого. Эми
bir mamleketten bir mamleketке satıp tilgi kылышкан да олар. Анан ошол жерден арасынан бирөө калтар чыгат. Калтарды Калтардын терisi болобу, ошо 60 түлкүнүн ичинен бир түлкү калтар болот да. Куйругунан көтөрсөм буяка кулпурат, тумчугунан көтөрсөм буяка кулпурат. Анан эми ол ушундай катташкан достор болсо керек да. Бунун калтар экен. Мына 60 түлкүн бир тан, калтар бир тан дептир. Анан калтардын бир туягын кесип, ошо мен чоң бубама бериптир. Анан onun акчасын бериптир. Калтардын акчасына келип кара токту алат. Ошо кара токтудан мына кара токтун ичи толуп, байып, ошо кара токтудан. Ошон үчүн кара токту деп аталып калган. Кой да эми ал. Кой. Кара токту алган экен да. Эми ол убакта 10 алганбы, же калтардын пулуна 100 алганбы, калтар алып анан кийин калтардын пулуна ошону мен алып анан кийин ошондон байып. Менин чоң бубаларым да байып, ол Анжанды Өзбекте байыган экен. Ошондо калтардын бир туягын кесип, бир ширагын кесип бериптир. Үйүңө барып киребесине илип кой деп. Ошол жерде илип коюп анан кийин байып. Ошон үчүн кара токту деп аталып калган бу жер. Азыр эми кара токту ушу мынабы бир атанын балдарыбыз. Мээде 70-80 үйлүү семья бар. Эми сыртка чыккандан тышкаркысы, ошол жерде жашагандары. Кайсы уурудан? Уурусу кийинки немеге келгенде бурул ууру деп коет. А негизги кийинки бурулдан кийинки балдары ошол Бобектин балдары. Ушу кара токтун ичи бүтүн Бобектин балдары. Чоң урууга кошулганда кайсыл болуп калат ошондор? 10 канатка кирет. Ошо кара токтудан анан байып анан кийин ушу коктуну ээлеп калган да. Мына суу ошол чоң буабыздын малы түшкөндө суу токтоп калчу экен. Аягын акпай. Мал көп болгон экен да. Мал жандык. Ошол кара токтудан көбөйүп кетип анан мал көп анан кара токту деп ат койгон себеби ошол болуп атпайбы? Бүт эле бул жакта жайлоодо кара токту жайнап турса, ушу кара токтуу өрөөн экен, кара токтуга токтой эле деп ошентип жүрүп аталып калган экен да бул айыл. Бул айылдын ынтымагы кандай? Бир атанын балдары дейт. Бир атанын балдары аябай ынтымак. Мына акыркы күндөрү мына небире, чебире, кыбыралары жашап атат. Кыбыра, тыбыралары жашап атат азыр. Мына ынтымак менен жол салышты. Мына тескейге кара өрүгө кишти. Жаңга кегип атышат, көрктөндүрөбүз деп. Жаш муундар айылда. Абдан сон. Буйрса айыл өнүгүүнүн жолунда экен. Өнүгүүнүн жолунда. Жакшы маалыматтарды айттыңыз. Бул жактагы мелис аба бизге ушул Кара Токту айылынын бир тарыхый бир өзгөчө бир учурларын айтып өттү. Албетте биз азыр айылды дагы бир сыра кыдырып чыгабыз. Кандай бир өзгөчөлүктөр бар, кандай кармандар бар. Аба бир айылды көрсөтүп койсо эми бизге. Кайсы айылды арызыңар? Айылдын жогору жактарын көрөлү. Айылды мына Кара Токтунун башына чейин көрүп келсеңер болот. Айыл эми бул Азыр биз Кара Токту айылында жүрүп, ушул билим берүүнүн мыктысы аталып, ушул мектепте агартуу тармагында балдарга билим берүүдө 40 жылдан ашуун эмгектенген Канымбек Маматова эжекебиздин алдына келип отурабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык балдар. Кандайсыз? Жакшы. Отурасызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр ардактуу эс алууда экенсиз да? Ооба. Канча жылдан бери? 2 жылдан бери ардактуу эс алуудамын. Эжеке, ушул билим берүү тармагында сиздер мына Союз учурунда да иштедиңиздер, эгемендүүлүк учурунда да иштедиңиздер. Ушул багытта азын олак кеп салсаңыз. Эми Союз мезгилинде биз ушу мен мисалы үчүн 77-жылы окуу жайды бүткөндөн бери ушу тынымсыз мектепте иштеп келдим. Ушул иштеген мезгилдерде жакшы жетишкендиктерди, жакшы ийгиликтерди жараттым. Жана окуучуларга өзүмдө болгон билимди ушу аянбастан берүүгө аракет жасап жана берип келдим. Ошол эми
Союз мезгилиндеги билим менен азыркы мезгилдеги эгемендүү мамлекет болдук. Эгемендүү мамлекет болгон менен бизде бир көптөгөн мүчүлүштүктөр болду. Мисалы үчүн ушул эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин экономиканын, айыл чарбанын ушу өнүкпөгөнүн натыйжасында бизде мигранттар көбөйүп кетти да. Ошол мигранттар көбөйүп кеткенин негизинде биздин балдарыбыздын билим алуусу бир аз артка солгундап калды. Себеби ата-эне ошо баланы багам деп талаада эмгектенип, таята, чоң эне, чоң атанын колунда калган балдар бир топ мындай билимден аксап калды да. Эми азыр мына эгемендүү болгон мамлекетибизге 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде канчалаган өзгөрүүлөр, канчалаган ушул кыйынчылыктар болду. Бирок ошол кыйынчылыкка карабастан ушул мектептен кетпей иштедик. Бизде деле айлык акы абдан аз болду, башка болду. Эми биз мектепке байланып өз кесибибизди сүйгөн экенбиз. Ошол жерде кете албадык. Кудайга шүгүр, кийин эгемендүү мамлекет болду, айлыктарыбызды кыйла көтөрдү. Көтөрүлгөн айлыкта да иштедик, аз айлыкта да иштедик, баарына канаат кылып иштедик, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Болгон билимибизди балдарга берип келдик. Мугалимдердин өзүнүн методикасы болот да, баягы окутуу усулу деп. Ооба. Сиздин окутуу усулуңуз кандай болчу да? Эми менин окутуу усулум мурунку мезгилде баягы Союз мезгилинде бул традициялуу, аралаш, дифференциялык усулдарды колдонуп өткөнбүз. Ошол мезгилдеги улуу педагогдордун усулдары менен, мисалы үчүн Сухомлинский, Макаренко, Лисенко деген улуу адамдардын педагогикалык методу менен иштеп келдик. Кийинки мезгилде мына заман өзгөргөнгө байланыштуу ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетине ылайыктуу усулдарды иштеп келди. Эми азыр мына жакынкы мезгилдерден бери, акыркы 5-10 жылдан бери бул санариптештирүү, техниканын, илимдин өскөн мезгили болду. Ушул мезгилде дагы биз иштеп калдык. Мында жалаң жаңы метод, интерактивдүү метод менен иштедик биз. Интерактивдүү аралаш метод менен иштеп балдарды ушу билимге сугарууга аракет кылып келдим, мисалы үчүн мен. Азыркы мезгилдеги билим берүү системасы сырттан келген методикаларды колдонуу биринчи. Экинчиден ошо мигранттардын балдарынын көбөйүшү бул билим берүүгө бир аз немесин залакасын тийгизип атат. Санариптештирүү дегенде балдар ушу телефон менен көп иштеп, илгерки биздин мезгилибиздегидей адабий китеп, адабий нерселер өз алдынча даярдануу дегенден артта калып аксап келет. Анан кийин кээде ушу кадр маселеси дагы кийинки мезгилдерде баягы заочный сырттан окуган, башка болгон же сыртта жүрүп эле окуп келген студенттердин негизинде айрым предметтерден окуучулар аксайт, жана ошол мугалимдер да өздөрү аксап кыйналат. Мынабы эң алгачкы сыйлыгыңыздардын бири окшойт, Бул диплом биринчи жолу ушул мен институтта окуп жүргөндө строительный отряд деген болчу эле, ВССО деп койчу. Ошол мезгилде биз строительный отрядта жүрүп, анан ушул жанакы штукатура, белила, краска дегендерди үйрөнүп, ошондо бир диплом алдым эле. Ошол дипломумду деле сактап жүрөм ушул күнгө чейин. Эң алгачкы студент маалымда алган сыйлыгым. Канча жыл болуп атат буга? Ушул 70 канчанчы жыл экен, 76-жыл болсо керек, жылы. ОГП СССО Кузнецовдун колу ошол мезгилдеги. Бул 76-жылкы. 1976. Эми баягы ар бир кесип ардактуу дейт. Өзүңүз айттыңыз, ушул өзүбүздүн кесибибизди сүйгөн экенбиз, ушу агарып тармагында иштеп жүрөбүз деп. Ушул сыйлыктарды бир четтен алып атканда дагы бир өзгөчө бир толкундануулар болсо керек. Эң алгачкы сыйлык бул баягы мектепке келип иштегенде мектептин администрациясы тарабынан алган сыйлык да. Булга жетишүү биз эми ардагер эжекелер менен да иштешип калдык. Ушундай кандай сыйлык алат экенбиз, ушул кандай жетишти экен деп ойлодук. Көрсө адам ушу талыбаган эмгек менен жүрсө, бардык сыйлыктарга, бардык атактанка жетишет экенсиң. Ошондо эң биринчи мектептен алган сыйлыгым, андан кийин айыл өкмөттөн алган сыйлыгым, анан район администрациядан алган сыйлыгым, андан кийин райондук билим берүү бөлүмүнөн алган сыйлыгым, андан кийин областтык, республикалык ушу сыйлыктарды алганда
баягы алган сыйлыгың күндөн күнгө сага дем берип дагы бир иштешке стимул түзөт экен да. Ошол сыйлыктарга багынып окуучулардын баягы билимин берсем деп эле аракеттенип ушунча жыл эмгектенип койгонума азыр да өзүм таң калып кетем. Ушунча көп иштеп коюпмунбу, бир кезде келген кичинекей неме ушул даражага жеттимби деп азыр да ойлоном. Сыйлык бул сыймык да, анан сага стимул, ушу иштешке болгон стимулду берип турат дайыма. Окуучуларыңызгачы аябай сонун билим берип, аларды уядан учургандан кийин алар кайрылып эжеке деп бир учурашып келип калган же болбосо мыкты чыккан окуучуларыңыз болсо керек, Кудайга шүгүр. Мен окуткан окуучулардан 15тен ашык англис тил мугалим болду. Англис тил мугалим болду. Ошол менин кесибимин, менин эмгегимин натыйжасы болсо керек. Алар жолдон жолугала, машинадан жолугабы, көчөдөн жолугабы эжеке деп ушунчалык салам берип турушат. Ушу рахмат айтышат, ушунча окутканыңызга, билим бергениңизге. Даже окубаган эле, окубай билим албаган, мындай жогорку окуу жайларга кесип албаган деле окуучуларым алдыман сөзсүз түрдө салам айтып ушу өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип турат ушул күндө деле. Эжеке, ушул жерден мен ушул англис тили мугалими катары сизде ушул бүгүнкү күндө тилди билиш керек деп атат, тилге көбүрөөк басым жасаш керек деп атат. Ушул жакта кандай бир пикирлерди айтат элесиз да? Эми бул азыр баягы өнүккөн замандын мезгилинде сөзсүз түрдө чет тилдерди билүү ар бир окуучуга же ар бир инсанга керек деп ойлойм. Ал бизнесте болобу, башка немеде болобу, сөзсүз түрдө англис тилин, француз, немец, бир эле англис тил менен чектелбей. Азыр мына корей тилин үйрөнүп атышат, кытай тилин үйрөнүп атышат. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Бул ошол мамлекеттин немесин, баягы үрп адатын, салт санасын ошол жака барып иштегенге бир кандайдыр бир өзүңө керектүү болуп эсептелет деп ойлойм да. Бул тил билүү эч качан зыяны жок. Мисалы үчүн Карл Маркс 12 тил билген да, улуу инсаныбыз. Ондан кийинкилер деле азыркы ушул мезгилде деле 5-6 тил билген адамдар жашап жатышат. Эми биз ошол союз маалында мугалим болуп келиппиз, эми Кудайга шүгүр биз ушундай. Мына бул чет тилин билгендер азыр дароо эле чет жакка чыгып кетип атышпайбы? Ушу сиз айылдан кетпегениңизге таң калып атам да, ошо балдарга билим беребиз. Эми балдар, биздин мезгилибизде ошондой заман болчу. Эгерде азыркыдай билим болгондо мүмкүн мен азыр болгондо деле мен мектепте калмакмын. Себеби өмүр бою ошол мектепти балдарды сүйгөнүм үчүн болсо керек, балдарга билим берүүнү каалаганым болсо керек. Эми ар кимдин өз каалоосу да чет жакка чыкканда башка өздөрүнүн ол алдына койгон бир максаттары болсу. Биздин максат ушу мектепте иштөө, окуучуларга билим берүү болду. Жакшы, абдан сон, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атасыздар, Каным эжеке өзү айтып атат. Мен ушул балдарды сүйүп, балдарды жакшы көргөнүм үчүн айылдан кеткен жокмун. Азыр болсо деле, азыр жаш убак болсо деле чет өлкөгө кетпейт болчумун. Балдарга ушу билим берүүдө агартуу тармагында талыкпай эмгектенет элем болчумун деп айтып атат. Баалейбиз эжеке, мына ушундай сыйлыктарды алып, мына төшүңүздө турат Курманжан датка айымы деп дагы сыйлыгыңыз турат. Ушуңуз кут болсун. Мына өзүңүз ушу билим берген окуучуларыңыз дагы мыкты жетишкендиктерге жетип, ошо алар дагы мугалим болуп иштеп атат дейсиз. Алар дагы ушу сиз жеткен сыйлыктарга жетсин да, эжеке. Рахмат балдар. Рахмат, силер дагы ушундай убактыңарды бөлүп менден ушу интервью, ардагер мугалим катары интервью алганыңарга силерге дагы чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Бар болуңуз эжеке. Рахмат. Кандай сааталар? Жакшы отурасыздарбы? Айлап аттыңыз дегенде, чеберчилик менен алектенип. Бул жакшынакай болуп кийинип отуруп алыпсыздар го, бир сынак барбы эмне? Ооба, жакында ошо биздин айыл өкмөттө уз аялдар жөнүндө кичинекей сынак жарыялайт деп атат. Ошого даяргерчилик көрүп атабыз. Ошо эле 2-3 күндөн бери ошо эжелерибиз менен, келиндерибиз менен сынактын мазмунуна карата даярдык көрүп атабыз. Сынак бар турбайбы? Мага мынау апанын жеп ийрип атканы кызыктай болуп атат. Апа, муну кантип ийрип да? Айтып бербесизби ошону, Биз мына койдун жүнүнөн кыркып алып, ону жууп, анан кийин боеп алып, ийрип, анан мынандай
кыргыз үйдүн анандай жиптерин анандайларын бүтүн ошолорду согулат. Буларды ийирип туруп балдарыбызга пайпактарды, жемпирлерди, ошондой бир нерселерди ток беребиз, ошон үчүн ирийбиз. Ошо кыргыз үйдүн мына жиптеринин баары ушул жүү менен ийрилип, ушу менен болот да. Бул оңой элеби? Эми мага оңойдой эле. Ооба, чын. Канча жашыңыздан бери уус чеберчилик менен алектенип келесиз? Мен жашыман эле алым жеткенче кичине ушинтип жүрөм. Жашыман эле азыр 65ке чыктым. Азыр кичине ушинтип, анча-мынча ушундай жерлерде ушинтип эме кылабыз да. Ийрип коебуз. Сиз жебирип бересиз, калгандары тигет дегенде. Ооба, мына тытышат, ийрийбиз. Апалар, мага мынау ушул боз үйдүн жасалгасы аябай жагып атат да. Ушул боз үй жөнүндө бирөөңүздөр айтып бербейсиздерби? Жалпылап бул боз үй кандай тигилет, ичин жасалгасы кандай болуш керек, Кимиңиздер айтып бересиздер? Мейли, мен айтып берейин. Үйүбүз биринчи 98-жылы жаңыдан курганбыз. Азыр кайненем жок болуп калды. Болгондо өзү да айтат эле. Кайненем ушу жиптерди, мына жиптерди полный кайненем ийриген. Мына жиптерди. Мыналарды мен өз колум менен сокконмун. Жабык мына баш чалгыч, жүгүртмө деген болор. Анан мына кажары деген боо, бул кажары деген боо аябай баалуу боо. Бул кажары деген боо анча-мынча болбойт мына элдердечи мына. Ушул кажарын да кайненем ийриген, анан соктурганбыз, чеберлерге соктурганбыз. Бул боо аябай баалуу боо да мына кажары деген боо. Баалуусу деген эми бул кымбат турат да. Кымбат турат, анан кийин буну согушта кыйын экен да. Согуш кыйын экен. Ошон үчүн да кымбат баалуу болот экен. Монусу эмне монусу? Бул чыны кап деген атайын пияла чайнектер коюлат. Буну өзүм жасап, ошо жайлоодо колдоном. Постоянно колдоном. Кичинекей чыны, анан мына баягы гардым чыны, анан чайнектерди коюп койсоң турат ушул жерде. Канча болсо да тизип коесуң, ошол жерден ала бересиң. Бул гардым деген бизче айтканда чыны, чоң чыны. Диалектте бар гардым деп. Бизде чоң чынын айтат, Ошол. Анан мына жабык башы, бул да ошо кайненем жасаткан буну. Мынаны өз колу менен неме кылган, токкуган мынаны чачыны. Бул кийизден, бул сокмодон, бул паркуттан деп мен өзүм эле жактырып ушундай кылып тизип алгам. Өзү обычно мына бирден эле болот. Бирден эле тагып коюшат. Бирден тагылат да. Бирден эле тагышат. Анан мына пөпөлөрдү да өзүм жасагам. Буну көрк үчүн жасап койгонмун. Сиз ошол чеберчиликти өзүңүз үйрөнүп, кайненемден да үйрөнгөнмүн, өз апамдан дагы үйрөнгөнмүн. Мен апам да чебер болуп, айыл боюнча көйнөктөрдү тигип ошондой чебер катын болгон. Анан негизи тайенем да бар экен. Биздин тайенебиз аябай күчтүү уз болгон экен. Совет районунан болот. Анан негизи кайненемден үйрөнгөн мыналардын баардыгын ошо ийрип берген. Кайненеңиздин зубаласынан болдубу сизде? Болду. Мынаны өзүм жасап койгом, оюман чыгарып, аптечка. Жайлоодо ар дайым дары-дармек ушурда турат, буда телефон турат. Колдонгон үчүн мындай болуп калат. Буда телефон турат, издебейбиз. Анан мына желбоо дейт, желбоо. Бул желбоосу шамал болот, катуу нерселер болгондо ушул экөөнү бириктирип кармап, илгери туз баштык байлачу экен. Бышык мынтип кармап атса, үйдү баягы шамалда үй мыналар бузулуп кетиши мүмкүн да. Катуу шамалдарда. Ошондой болуп жасалган экен желбоо. Демек, эки тарабынан тартып туруп, мурун туз баштыктарды или оор нерсени илчү экен илгери. Астыга азыр деле ошентебиз шамалдарда, шамалдарда азыр деле ошентебиз. 4 тарабынан бул же 3? Жок, 2 эле тарабынан болот. Бул эшиктики, бул эшиктин эмеси, эшиктин боосу. Эми өзүбүзчө кооздоп койгонбуз да. Кандай кылып? Атайын кооздолуп жасалат экен да. Буларды өзүм жасагам, ошо кооздоп мынаны өзүм сокком, мынаны өзүм ийрип өзүм сокком, кызыгып жасап койгом мына пөпөлөрдү баардыгын, чачыларды. Кадырес эле уус чебер турбайсызбы? Кайненемен кийинки эле уус чебер болуп калдым го да. Бул эмне бул? Бул жабык мына аяк каптар. Булар кийим салынат. Буларга баш кийимдерди салып койсо жакшы да, удобный. Бул жаккабы? Баш кийимдерди мен көбүнчө жайлоодо баш кийим салдырам. Балдар жоолук, калпак ушуларга салып коебуз. Бул жагы кооздук. Кооздук болуп турат. Анан бул аяк кап. Буну дагы ошо өзүм жасагам кийизден. Буга да кийимгече керек нерселер салса болот да, атайын. Мына боолордон ашкан кыркындыларды ушундай жасап койгон. Буга да жайлоодо негизинен полный ушундайларга салынат да. Анандай жерде сандык гана турушу мүмкүн. Нампан, багындайлар салып койсоң дагы жерден бийик турат. Жакшы.
Конфет салып койсок да болот. Жакшы. Жыгач боз үйдүн өзүнчө бир кереметиби же кандайдыр бир өзүнүн бир табигый нерсеси бар деп калат да. Бул жыгач боз үйдүн касиеттери өтө көп, өтө жакшы, чоң. Бунун кандай дебейсиң, бул 1 саатта жыйналып, бир жерден экинчи жерге тигилет. Үй да, мына үй бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашасаң болот. Экинчиден бул чоңоюп кичинерет. Анан бийик болот, паст болот. Бул ушундай без размер бир сонун нерсе да, мындай. Ошон үчүн баалуулугу күчтүү да булардын. Азыр темир үйлөр жасап атат, бирок алар бир калыпта тигилет, кичинербейт, чоңойбойт, бир калыпта гана. Аны эч өзгөртө албайсың. А булар жыйналып, жазылып турган үчүн ар кандай размерде тигип алганга болот да. Демек бир аз жыйылып койсо бийик болот. Жайып койсоң чоң болот. Эмеси, диаметри жапсыраак болот. Жапсыраак болот, ошондой ар кандай. Бул касиети күчтүү. Анан бул ошо жыйналып, кайра бир жерден бир жерге которулуп, каалаган мезгилде тигип, бул үй да өзүнчө кыргыздын үйү. Ошол жагы аябай мага жагат да. Табиаттын шартына жараша бийик жапсыкылып Ооба. куруп алса болот экен да. Жыйналып кетет. Могул кызык болуп атат да мага. Бул тон. Тон экен, Бул нак койдун эмен терисинен жасалган, ийлелип жасалган тон. Бул качан? Бул көп жыл болгон тон. Бул кайнатамын агасыныкы. Көп жыл болгон. Ошол кишинин көзү өткөндө менин жолдошума чоң апабыз подарка кылып берген да. Белек. Сени баягы жайлоого чыгасың, анан кыргыз үй колдоносуң деп берген. Бул нак териден жасалган, мыналар паркуттан жасалган, ийленип жасалган нак тон бул. Бундайлар азыр уже жоголуп кетип атат. Жок койсо болот. Жолдошуңуз кийеби? Сууктарда кийип алса болот, Сууктарда кийет. Бул койдун жүнүнөн жасалган. Койдун жүнүнөн жасалган. Азыр ушундайды жасагандар жок болуп кетти окшойт. Жок эле болуп кетти. Азыр бизде барбы? Жок, азыр бизде кийизди деле кармабай калышты көп. Бардыгы даяр кытайский кийиз болуп эле. Үйлөрдү деле ошентип калышты го. Менин кызыкканым ушул ынтымактуу айылда ушундай бир уус чеберчилик менен алектенген апалардын кийинки баягы кыздары да, келиндери ушул багытка ыктап атышабы, үйрөтүп атасыздарбы сиздер? Эми азыркы жаштарда көбүнесе жок болуп кетип атат, бирок үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн мына үйлөрдү жоготпой сактап келип атабыз да, кайтадан тигип, үйлөрдүн сулуулугун көрсөтүш керек да, кызыктырыш керек жаштарды. Антпесең азыр көп эле бардыгы эле жоюп койду го, бардыгы эле жок болуп кетти. Мындай жыгач үйлөр азыр жок эсе болуп кетип атат. Молор жок экен. Бул ошо куржун. Куржун бул дагы ошо ашкан боолордон куржун тигип койгонмун. Жайлоого каттайт, кымыз ташыйт. Жайлоого каттайт. Бизде ат менен катталат да, машина барбайт, бийик жайлоолорго. Эң өзгөчөлүгү бул боз үй эжекем айткан боюнча 23 жыл болуптур. 23 жылдан бери турган боз үйдүн азыр мен сапатын көрүп таң калып атам. Чындыгында 23 жылда жайлоого чыгат. Жайлоого чыгат. Кайра кыштоого келет дегенде 23 жылда эмнелер гана бир сапаттуу нерселер жок болуп кетип атат. А бул боз үйдүн сапаттуу турганына таң калыштуу. Демек, бул боз үй дагы жасаганга бир убакыт кетет, Убакыт көп кетет буга. Эгер аракет кылсаң 1 жылда, болбосо 3-4 жылда, Анан эжеке ырдай аласыздарбы? Ырдай аласыздарбы апалар? Тайсы. Анда бир ырдап бербейсиздерби, Олтуруп, Эмесе баштайын, Болболдарғыны сүйет ой гүлдөрдү, Моңайым ғана добуш ой үндөрдү, Жаштарға арнап чыгарган ой ушундай жыргал, Күндөрдүң ай, күндөрдүң ой, күндөрдүң ай, Хайраны ғана кенен ой, кымыз мол, Малды бер ғанадан доңой, жеребиз. Жигити шайыр кыз алтын ой, ушундай кыргыз. Элибиz ай, элибиz ой, элибиz ай.
мемлекети шайыр кыз алтын ой ушундай кыргыз. Элибиz ай, элибиz ой, элибиz ай. Деген экен. Айланасын толор курчаган, кайда барсам эстен чыкпаган. Биздин айыл жерде солосо, жылда келсем жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүбүз, береке көп ай толу үйүбүз. Кагылайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. О, сонун. Мына эжем аябай сонун ырды айтып турбайбы? Ырчыңыздар ушул окшойт. Жакшы, бали. Не дейсиз апалар? Мына ушундай жаркыраган, күлүп жайнап, сонун маанайда жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Өмүрүңүздөргө береке. Мына ушундай сонун бир боз үйдү, биздин улуттук мына оймо чиймелерибизди, када салт, үрп ататтарыбызды кийинки муундарга үйрөтүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Кара Токту айылында өзгөчө тигүүчү цех орун алган. Шермат ага бул цехти чет элдик донорлордун бири USAID долбооруна проект жазып, алардын каржылоосу жана өздүк салымынын негизинде салышкан. Албетте, алыскы тоолуу аймакта жумушсуздукту алдын алууга чоң шарт. Анткени бул жерде 30дан ашык, сезон мезгилинде 50-60 адам жумуш менен камсыз болгон. Буну караган 2 бала иштейбиз. Жиптерин алмаштырып, түгөйт, үзүлүп калат, ошону саптап. Муну үтүктөө иштеген балдар бар. Буда мына 3-өндө 3 бала бар. Аларды үтүктөйт, Лазерде 1 адам карайт буякта. Бул лазер деген нерсе ал? Материалдарды кесет, бурактарды кесет. Бул жакка көргөзүп койсо бул, флешкага мына сохранить этесиң дагы болду, мына иштей берет. Демек, могу компьютердун негизинде тапшырма берип койсоң эле өзү бүтүрүп коет экен да? Флешканы. Бул жакта ошондой кызмат аткарат. Бул ушул экөө бирдей эле окшошмак. Охо, бир катарда менимче 10 машина иштейт экен, Мына 10. Бул 10. 10дон, мына 10дон, мына зигзаг. Bunun vestisi var эле, только мындай 20 болчу. Баары вестиге жетти. Демек бүгүн свет жоктугуна байланыштуу жумуш жок экен да. Эмнеге светиңиздер өчүп кала береби же такыр эле? Бияктын общий светин оңдоп атат окшойт ремонт. Оңдоо иштери кышкыга даярдык тең, 2-3 күн свет жок болот, ошо 10 күндөн бери айтылат. Эскертилгенби? Ошого жумушчулар жок экен да бүгүн. Тилекке каршы. Башкартуулар ушул жерде неме берет? Бош иштеп жүргөндөр бар, буракта кара сууга барган алып барып таштап коет, кайра келген. Заказ боюнча Казакстандан костюм заказ келди дегенде, буга жакшыраак төлөп берет экен костюмду. Жанарбек аганын айтуусунда бул жерде даярдалган кийим-кече төшөнчүлөр учурда Кыргызстан гана эмес, Казакстан өлкөсүнө түз эле экспорт болоорун айтат. Айылдар өнүксө өлкө өнүгөт деп мына ушуну айтса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айыл жеринде негизи эле айылдык ишкерлер дейбизби же айылдын патриот жарандары дейбизби? Мына ушундай айылдагы чакан ушундай тигүүчү цехтерди эми чакан деле деп айтканга болбойт экен, чоң эле цех экен. Ушу айыл элин жумуш менен камсыз кылып, бир топ жумушсуздукту алдын алып, чет өлкөгө кетпестен эле айыл жеринде өз каражаттарын таап, турмуш тиричилигин өткөргөнгө шарт бар экен десек болот. Тилекке каршы бул айылда электр чуалаларынын оңдоо иштери жүрүп атыптыр. Ошого байланыштуу бүгүн свет жоктугунан жумуш токтоп турат. Абдан жакшы. Сонун ага. Мына ушундай шарттар ар бир эле айылда түзүлсө, абдан сонун болгудай.
Алыскы алай жергесиндеги чакан айыл болгон Кара Токту айылына болгон сапарыбыз соңуна чыгып отурат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом. Сиздер менен мен Казыбек Мамасалык болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса айтмакчы, эгер өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүсүнөн көрүңүз келсе, анда экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Саламат болуңуздар.